Кыргыз өкмөтү Жапониядан 8 миллион доллар алуу келишимине кол койду. Анын тең жарымы алдыдагы шайлоо системасын жакшыртууга жумшалат. Деген менен коомчулукта сырттан келген акчалар максаттуу пайдаланылбай жатканы айтылууда. Шайлоо тармагына бөлүнгөн каражатка добуш берүүчүлөрдү таануунун биометрикалык ыкмасынын туруктуулугун камсыз кылууга багытталган. Кыргызстанда быйыл 12 апрелде жергиликтүү кеңештерге, ал эми күзүндө жогорку кеңешке шайлоо өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы аталган каражаттын эсебинен эскилиги жеткен жабдыктарын алмаштырып, оңдоп түздөө иштерине жана кызматкерлерди окутууга жумшаарын билдирди. ПРООН аркылуу ПРООН албетте бул мындай көп тараптуу организация, алар ар бир ошол мүчө болгон өлкөдөн ошондой жардам сурашты өз учурунда. Анан ошо Жапониянын өкмөтү 4 миллиондон ашык каражаттарды бөлүп тур. Алардын 2 миллион 800 миңи ошол жабдуулуктарды комплектация кылууга жумшалат. Андан калган акчасы ушул борборлук шайлоо комиссиясынын алкагындагы жана окутуу процесстерине жумшалат. Белекке берилген аттын тишин санабайт. Кыргызстанга келип жаткан гранттык акчалардын кандай максатта пайдаланышын эч ким эсебин чыгарбайт. Анткени ага өкмөт кирише албайт. Себеби каражат берип жаткан тарап эл аралык уюмдар болгондугунда. Ошол гранттар бизге көп суммада келет. Маселен 10 миллион долларлык бир грант кайсы бир өкмөттүк уюмга бериле турган болсо, ошонун 3 миллиону, башкача айтканда 30% ошол грант берген тараптын консультанттарына, кеңешчилерине кетет. Бул деген дүйнөлүк мындай коррупция, чын айтканда. Анан 30% бизден ошо грант алган уюмдун жетекчилерине кетет. 40% гана максаттуу пайдаланат да. Бул эми жоктон көрү жогору, анткени бир топ социалдык маселелер чечилет. Сырттан кирген акчалардын баары эле ишенимдүү эмес, баары эле оң тарапты көздөбөйт. Эң коркунучтуусу тымызын келген дагы гранттар бар. Алардын максаты кайсы бир тармакты талкалап жок кылыш үчүн пайдаланылат. Ал тармакты кайра калыбына келтириш үчүн өкмөт олчойгон кредиттерди алууга мажбур дейт Ырыскелди Момбеков. Грант алып биз талкалайбыз, кредит алып кайта калкалайбыз. Ошондой нерселер бар. Мисалы, саламаттык сактоо министрлигине берилген көп эле гранттар максатына жетти деген күндө деле алар бирок ошол тармак талкалап кетти да. Билим берүү министрлигине эгемендик алгандан бери канча миллиарддаган гранттар келди. А бирок алардын бардыгы натыйжа берген жок да. Биз билим берүүнүн деңгээли боюнча, СНГ боюнча эң арткы орунда турбайбызбы? А канаанда келген гранттардын пайдасы? Сырттан кирген акчаны өз кызыкчылыгына сугунган жагдайлар көп. Алардын бири саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев мисал боло алат. Чоң Алай, Чаткал сыяктуу алыскы аймактарда тез жардам унаасы тартыш болуп жатканда гранттык акчанын эсебинен өз камын ойлоп, кызматтык жол тандабас сатып алганы коомчулуктун кыжырын келтирген. Эске сала кетсек, бул иш боюнча жогорку кеңештин депутаттары дагы маселе козгогон. Калган иштерди мен улантым. Бирок планга кирген эмес да, планда жок болчу да. Планга кийин киргизип, планда 64 аймактык ооруканаларга жардам иретинде деп акча келген. Бирок силер келип 2 жип машина өтүп кетти. Өзүңүз моралдык күнөөңүздү сезесизби, сезбейсизби? Эми бул жерде мен билбейм, мыйзам чегинде бүт кылган иштерди ошо Дүйнөлүк банк менен макулдашылды. Мен силерге дагы айтып берейин. Жок, мен сизди моралдык деп сурап атам. Адам катар, министр катар ойлоп көрсөңүз. Бул мисалдар коомчулукка билингени гана. Бүгүн Таза суу долбоорунун алкагында Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын, Евро биримдиктин жана Швейцария конфедерациясынын колдоосу менен ири суммадагы акча каражат бөлүнгөн. Анын 65%дан көбүрөгү гранттык, ал эми калган 35%га жакыны кредиттик түрдө 15 жылга төмөн пайыз менен берилип жатат. Ошол эле кезде өлкөбүздүн 650дөн ашуун айылы таза сууга муктаж. Айрым эксперттер эл аралык уюмдар бөлгөн гранттар толук жетпей жатат дейт. Жапон грант келип атат, ал толук эле Дүйнөлүк банктын адистен айлык катары башка фирмаларда алып жака кетип атат да. Анын мындай айтып атканда каражаттары грант негизинде деп өкмөткө келип атат деп айтсак, бул туура эмес. Баягы өздөрү эле эл аралык уюмдар ким берип аткан гранттар минимум 50% өзүнө эле калтырып атат. Коомчулукта тыштан келген акчаларды көзөмөлдөп, максаттуу иштерге жумшаса, бир топ социалдык маселелер чечилмек дешет. Айжигит Матраимов, Вадим Жумабаев, 7 канал, Бишкек.